Assalomu alaykum, urmattu bizdin kanaldan kuyarmandары. Zamanbap mugallimler, ustadlar, ata-eneler, оқучылар, студенттер жана билимге кызыккан бардык жарандар. Бүгүн сиздер үчүн биз абдан кызыктуу маалыматты жарыялайбыз жана түшүндүрүп беребиз. Бизге көп суроолор болду. Алгачкы видеобузда кантип телефон аркылуу телеканалдарды көрүү боюнча маалымат чыгардык. Ал программада Медиабайда негизи Баластан телеканал гана чыкты. Ал эми биздин мугалимдерге, ата-энелерге, окуучуларга бардыгына азыр ЛТР Илим Билим, Пирамида, Санат, Баластан телеканалдарынын бардыгы көрсөтүүбүз керек телефон аркылуу. Ошондуктан мен командабыз менен бүгүн ушунун жолун таптык. ЛТР Илим Билим, Санат, Пирамида телеканалдарынын бардыгын телефон аркылуу, ноутбук аркылуу көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Анда эмесе даяр болсоңуздар, биз бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Жакшы көңүл буруп, үйрөнүп алыңыз, сизге албетте өз пайдасын тийгизет. Медиабай приложениясы дагы сизде калса болот, ал дагы керек болот сиз үчүн. Ал эми кийинки бүгүн көчүрүп колдонуучу ЛТРди, Илим Билим каналын, Баластан, Пирамида, Санат телеканалдарын көрүү үчүн сонун программаны сунуштайм. Бул программаны көчүрүү үчүн албетте Play Marketке киребиз. Play Marketке киргенден кийин сизге бир маалымат, албетте сизде Ошка телефон номериңиз болуш керек, себеби OTV деген приложение бар. Бул аркылуу бардык телеканалдар чыгат экен, мыкты деңгээлде, мыкты качествода. Бул программаларды сиз телевизор менен дагы, ноутбук менен дагы, телефон менен дагы көрсөңүз болот экен. Эң алгач эмне кылабыз? Play Marketке кирип, OTV деген программаны көчүрүп алуу керек. Албетте ал үчүн эмне кылабыз? Биз OTV деп жазышыбыз керек. OTV деп жазышыбыз керек. Ошол учурда бизге маалымат чыгат мына. Бир жолу басабыз. Бул приложение чыгат. Эң кызыктуусу, бул приложенияга киргенден кийин 3 күн сиз акысыз колдонсоңуз болот экен. 3 күн акысыз бардык телеканалдарды көрүп, пайдаланганга мүмкүнчүлүк болот экен. Абдан пайдалуу, абдан кызыктуу телеканалдар. 130га жакын телеканал. Кыргызстандын, Россиянын, Казакстандын мыкты телеканалдары бардыгы ушул приложениеде. Бул приложенияны установка кыласыз. Биз установка кылганбыз. Установить эткениңизден кийин OTV программасы болуп чыгат сизде. Албетте мен айтайын, Ошка сим картаңыз болуш керек, себеби сиз каттоодон өткөн учурда сизге логин, пароль берилет. Ошол логин, пароль аркылуу OTVге киресиз. Азыр кыскача маалымат берейин. Эгерде сизде Ошка номериңиз болсо, алгач 3 күндүк акысыз колдонсоңуз болот. Бул үчүн албетте сиз өзүнүн кызматтарын аткарышыңыз керек. Бул кызматтар боюнча дагы биз маалымат алдык. OTVге киргениңизде маалымат берет. Жылдызча 750, жылдызча 1 решетканы тергениңизде, жылдызча 750, жылдызча 1 решетканы тергениңизде сиз 3 күн акысыз колдоносуз. Андан кийин күнүнө 3 сомдон алынат, 40 телеканал көрсөтөт. Ал эми жылдызча 750, жылдызча 2 решетканы терсеңиз, вызовду басканыңызда 100 канал көрсөтөт сизде. Жумасына бир күнгө 5 сом төлөйсүз. Ал эми бул дагы алгачкы 3 күн акысыз. Андан кийин жылдызча 750, жылдызча 3 решетка вызов кылганыңызда сизде 130 каналдын бардыгы көрсөтөт. Суткасына 7 сомдон төлөп каласыз. Алгачкы 3 күн акысыз. Мына OTV приложениясына киребиз. Кирген учурубузда мына OTV деп ачылат. Көрүп жатасызбы? Сиздерде дагы ачылган учурда сиздин жылдызча 750, жылдызча 1 решетка вызов кылганыңызда сизге код келет, паролуңуз менен. Логинге өзүңүздүн телефон жазылат. Ал эми паролго Ошка жиберген 4 сандуу цифра жазылат. Андан кийин каттоодон өтүп колдоно бересиз. Абдан оңой колдонуу. Мына ачылган учурда көрдүңүзбү? Кыргызстандын бардык телеканалдары чыгып жатат. Мына КТРК, Алато, Музыка, Маданият, Спорт. Андан кийин мына UFC TV, ТНТ, Карусель, Тумар. Бизге азыр Баластан телеканалы биринчи орунда,
керек болот. Андан кийин мына ЛТР Илим Билим телеканалы көрдүңүзбү? Бул жерге бир жолу басабыз, азыр кандай иштет көрөбүз. Мына көрдүңүзбү? ЛТР Илим Билим телеканалы көрсөтүп жатат. 8 апрелден баштап ЛТР Илим Билим каналында Билим берүү министрлиги тарабынан даярдалган теле сабактар берилүүнү баштайт. Албетте ушул каналды колдонсоңуз болот. Мугалим болсоңуз дагы, окуучу болсоңуз дагы, ата-эне болсоңуз дагы ушул программа аркылуу кирип ЛТР Илим Билим каналын көрөсүз. Андан кийинки телеканалды көрсөтөбүз сизге азыр. Калган телеканалдарды көрсөңүз болот. Андан кийин ЛТРдин өзү, New TV, Баластан дагы бар, эң алгачкы бетте. Андан кийин спорт телеканалдары бар. Дагы кызыктуу мугалимдер сурап жаткан телеканалдар. Бул жерде негизи бардык азыр акылуу көрсөтүп жаткан, түнөр аркылуу көрсөтүп жаткан программалар, телеканалдардын бардыгы ушул жерде бар. Мен азыр сиздер үчүн Пирамида жана Санат телеканалдарын кандай иштөөсү боюнча маалымат берейин. Мына эң аягында Пирамида телеканалы. Пирамида телеканалы аркылуу дагы видео сабактар берилет. Мына бир жолу басабыз, текшеребиз. Алар башка жаныбарлар байырлай албаган же байырлай алууга жөндөмдүү. Мына көрдүңүзбү? Пирамида телеканалы дагы көрсөтөт. Андан сырткары Санат телеканалы дагы иштейт. Мына бир жолу басабыз. Внимательно на предложение, подумайте, порассуждайте и выберите правильный вариант. Мына Санат телеканалынан азыр теле сабак берилип жатат. Мыкты телеканалдарды мыкты деңгээлде, мыкты качествода көрө аласыз. Мен барыңыздарга ушул программаны сунуштаймын. ОТВ алгачкы 3 күн сиздер үчүн акысыз. Андан кийин өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө карап, суткасына канча төлөө боюнча өзүңүз алсаңыз, кошуп алсаңыз болот. Сиз үчүн албетте өз пайдасын тийгизет. Бул боюнча кошумча маалыматтарды сиздер Ошканын бөлүмдөрүнөн алсаңыз болот. Андан кийин Ошканын сайтына кирип дагы маалыматтарды алып колдонсоңуз болот. Андан кийин мына Баластан телеканалын текшерип көрөйүк. Мына через полчаса. Я не буду снова гладить твой костюм. Ладно, мам. Мына көрдүңүзбү? Бардык 4 телеканал көрсөтүп жатат. Баластан телеканалы, ЛТР Илим Билим, Пирамида жана Санат телеканалдары көрсөтүп жатат. Бул 4 телеканал аркылуу Кыргызстандын Билим берүү министрлиги тарабынан даярдалган мыкты телесабактар онлайн берилет. Убагы дагы чыгарылган. Бул мектептерге, мектеп директорлоруна, завуштарына маалымат жиберилген. Кайсыл убакта, кайсыл телеканалдан телесабак болот. Бул боюнча албетте өзүңүздөрдүн мектеп жетекчилеринен, директорлордон жана завуштардан алсаңыз болот. Андан сырткары ар бир райондук билим берүү бөлүмү, шаардык билим берүү бөлүмүнө бул маалыматтар жеткирилген. Андан кийин калган телеканалдардагы мүмкүнчүлүк болушунча көрсөңүз болот. Сиздерге бир сунушту айтып өтөм. Албетте бул телеканалдарды телефон аркылуу көргөндө, телевизор аркылуу көргөндө албетте ата-энелер сиздер дагы балдарыңыздын алдында олтуруп биргеликте үйрөнүп, аларга кошумча маалымат бергенге аракет кылыңыз. Ошол учурда толук үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Мына бул жерде Кыргызстандын бардык телеканалдары көрсөтүп туруусун биз сиздерге айтып өттүк, маалымат бердик. Урматтуу биздин YouTube каналдын көрмандары, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, билимге кызыккан бардык жарандар, эгерде ушул видео сиздерге жаккан болсо, өзүңүздүн сонун пикириңизди комментарийге жазып койсоңуз болот. Бул видеону досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Албетте пайдасы тийди деп ойлойбуз. Барыңыздарды терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап мугалим онлайн курсу командасы. Мен бир жолу дагы сиздерге маалыматты айтып өтөйүн. Бул аркылуу чыкканда албетте оба деген маалыматты басып чыгып кетсеңиз болот. Кайранан кирүү үчүн бир жолу басабыз.
OTV телеканалы, OTV ачылат. Бул жерде телеканалдардан сырткары кинофильмдерди дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Мисалы бул О кино мына. Кинолор чыккан. Бул кинолор дагы бош убагыңызда көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми сүйүктүү деген бөлүмүнө кирип, биз акыркы кайсы телеканалдарды көрдүк? ЛТР Илим Билим, Баластан, Санат, Пирамида жана Баластан көрүшүңүз мүмкүн. Андан кийин бул жерде сиз тилди дагы өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар мына. Русский, кыргызский, английский. Кызыктуу маалыматтардын бардыгын ушул жерден ала аласыз. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап мугалим онлайн курсу командасы. Ийгилик.